Фираун энесин сыйлаганбы? Фираундун ким экенин билесиңби? Фираун Исраил коомунда адамдарды кой мууздагандай мууздайт эле. Аялдардын курсагын жарып өлтүрөт эле. Аллахтын пайгамбары Муса алейхиссаламды өлтүрүүгө аракет кылган эле. Муса алейхиссалам менен талашуу үчүн сыйкырчыларын топтоп келген адам эле. Мен силердин кудайыңармын деп өзүн жаратуучуга теңеген эле. Анын капырлыгы жана заалымдыгы чектен ашып кеткен болчу. Ошол үчүн Муса пайгамбар Аллахка кайрылып: "О Роббим, сен Фираун менен анын адамдарына дүйнө жашоосунда ар түрдүү зыйнаттарды жана мал мүлктү бердиң. О Роббим, сен дүйнөнү аларга өзүңдүн жолуңдан адашып кетүүсү үчүн гана бергенсиң. О Роббим, алардын мал мүлкүн кыйратып, жүрөктөрүн катырып сал. Качан гана жан чыдагыс азапты көрмөйүнчө ыйман келтире албай калышсын" деп дуба кылат. Юнус сүрөсү 88-аят. Дубанын күчтүүлүгүн кара жана бул дубаны ким кылып жатканына көңүл буруңуздар. Дубаны Муса пайгамбар Аллах менен түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбар кылып жатат. Аллах Таала бул дубаны албетте кабыл кылды. Бирок анын жообун арадан 40 жыл өткөндөн кийин гана кайтарды. Эмне үчүн ушундай чектен чыккан адамды Аллах Таала дароо эле жазалабады? Бул суроого Ибн Касир, Аллах аны ырайым кылсын, өз тафсиринде мындайча жооп берет. Фираундун энеси бар болчу. Ал энесин сыйлап, жакшы мамиле жасайт эле. Ошол себептен анын энеси дүйнөдөн өткөнгө чейин Аллах Таала Фираунду жазалаган эмес. Аллах Таала ата энеге жакшылык кылуучуларды ушундай сыйлайт.